Кыргыз Республикасынын президентине караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Рашенбек Сабиров Ош шаарында мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорлорунун ишке ашырылышы менен таанышты. Иш сапарынын алкагында ал Ош облустук юстиция башкармалыгы үчүн курулуп жаткан жаңы административдик имараттагы курулуш иштеринин жүрүшүн көрүп чыкты. Долбоор мамлекеттик жеке өнөктөштүк механизминин негизинде ишке ашырылып, анын жалпы инвестициялык көлөмү 228 миллион сомду түзөт. Учурда объекти активдүү курулуш иштери уланууда. Ошондой эле Рашенбек Сабиров Дельфин балдар өспүрүмдөр спорт мектебинин базасында курулган Булак спорттук саламаттыкты чыңдоо комплексине барды. Бул долбоордун алкагында заманбап фитнес-борбор курулуп, бассейн реконструкцияланган. Комплекс 2025 жылы пайдаланууга берилген. Улуттук агенттиктин башчысы мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорлору инвестицияларды тартуунун жана социалдык инфраструктураны өнүктүрүүнүн маанилүү механизми экенин белгиледи. Анын айтымында, мындай долбоорлор жарандар үчүн кызмат көрсөтүүлөрүнүн сапатын жогорулатууга жана аймактарды өнүктүрүүгө өбөлгө түзөт. Ошол бүгүнкү күндө ошол жаш өспүрүмдөрдү тарбияласа, келечекте ошол жаш өспүрүмдөрүбүз Кудай буйруса ошол дүйнөлүк деңгээлдеги жанагы соревнованияларга катышып, келечекте ошол олимпиаданын чемпиондору чыксын деген мындай жакшы ниет тилектерибиз бар. Кудай буйруса ар бир ошол жерде иштеп аткандардын иштерине ийгилик болсун, абдан бир чоң, жакшынакай дүйнөлүк стандарттарга туура келген клубду куруп коюптур. Мониторингтин жыйынтыгында долбоорлорду ишке ашыруунун кийинки этаптары жана мамлекеттик жеке өнөктөштүк механизмдеринин натыйжалуулугун жогорулатуу маселелери талкууланды. Я мастер спорта России по плаванию. Двадцатый лучших выпускает в России на нескольких дистанциях. Студенческие соревнования выиграл всероссийские. Вот сейчас сборную тренирую, которые собрали. Собрались по итогам соревнований, проведенных 1 апреля. Более 2 месяцев тренируюсь. Отлично, молодцы.